Саламатсыздарбы, мугалимдер, ата-энелер жана биздин сүйүктүү окуучулар. Бүгүн биз 2-класстын адабий окуу сабагынын 4-чейрегиндеги сабагын баштамакчыбыз. Анда эмесе жагымдуу маанай тартуулап алалы. Амансыңбы асман ата, амансыңбы жерене, амансыңбы досторум, амансызбы эжеке. Муну окуучулар хор менен айтышат. Эми сабагыбызга алтын эрежелерди киргизип алалы. Сабакта активдүү болуу, сабырдуу болуу, тартынбай сүйлөө, бирөөнүн пикирин сыйлоо, жаңылыкты үйрөнүүгө умтулуу, ынтымактуулук, бирөөнүн сөзүн бөлбөө, кыска так сүйлөйбүз. Эми адаттагыдай эле сабагыбызга максаттарды коюп алмакчыбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын билим берүүчүлүк максаты. Окуучулар жаңы жомок менен таанышышат, каармандардагы оң, терс сапаттарды айырмалашат, жакан текстти окуп түшүнөт жана текст боюнча тийиштүү тапшырмаларды аткара билишет. Ата-эне тарабынан окуу ылдамдыгы жүргүзүлүп, аны текшере алышат. Сабагыбыздын өнүктүрүүчүлүк максаты. Окуучулардын кеп ишмердигинин негизги сүйлөө, угуу, окуу түрүндөгү билгичтиктерин өнүктүрүшөт. Окуучулар жомок аркылуу тил байлыгын өстүрүшөт. 3. Тарбиялык максаты. Окуучулар бири-бирине аяр мамиле кылууга, чыгармачыл ой жүгүртүүгө үйрөнүшөт. Эмгекчилдикке тарбияланышат. Эми акыл даярдыгы. Тема тууралуу керектүү маалыматтарды айтып берем. Анда эмесе табышмактарга көңүл бөлөлү. Бели ичке кылдай. 1 мүнөт жөн турбай. Көтөрөт тал куурай, өзүнөн 40 курдай. Бул эмне балдар? Азаматсыңар, туура айтасыңар. Бул кумурска. Узун куйрук кыскылт жүн. Шек алдырбай жойлогон. Айбан туруп өтө куу, ал эмне? Ойлогун. Азаматсыңар, бул түлкү. Эми макалга көңүл бөлөлү. Адал эмгек абийир таптырат. Арам эмгек азабын тарттырат. Жомокто ким жана эмне жөнүндө сөз болорун байкадыңарбы, балдар? Ооба, туура айтасыңар. Бүгүнкү жомогубуз түлкү менен кумурска жөнүндө болмокчу. Жомоктун темасы түлкү менен кумурска. Эми балдар, жомоктун аудио уктуруусун Ай билим сайтынан угуп көрөлү. Түлкү менен кумурска. Түлкү менен кумурска достошуп, жазында буудай айдамак болушат. О түлкү күнү тоотап, ичим ооруду, башым ооруду деп айтып, жайлоого кымыз ичкени жөнөп кетет. Кумурска болсо эртеден кечке чейин жалгыз иштейт. Бирде буудай сугарат, бирде чөйгүн отурат. Күз келип буудай бышат. Түлкү жыйылган эгинди көрүп, ач көзүлгөн. Амал-көйлүгү барбайт. Кумурсканы алдап, бардыгын өзү алмакчы болот. Досум, буудайдын түшүмүн бөлүп эмне кылабыз? Кел, андан көрө чуркап жарышалы. Жыйналган үймөккө эң биринчи келсе, буудай ошонуку болсун деп түлкү оюн айтат. Ал эми кумурска бир аз ойлонот да макулдонот. Экөө тең жарышка турушат. Кеттик деп кыйкырган бойдон түлкү чуркап жүрөт. Түлкү кулагын жапырып, куйругун түнгөн бойдон учунун бардыгын чачып көрөт. Ал эми кумурска эси ооп чуркабай эле түлкүнүн куйругуна жабышып алат. Түлкү үйүлгөн данга биринчи жетип, акактап куйругун силкиндирет. Кумурска жыйналган эгиндин үстүнө
жетип отуруп калат. Анан интип кыйкырат. Ey, түлкү, эмне элейип турасың? Түлкү таң калат. Сен кайдан жетип келдиң? Мен бай эле келгем. Сен келгенче күтүп тажадым. Жатып эс алдым. Эсиң ооп калганго, дейт кумурска. Ошентип куу түлкү кумурскадан жеңилип калат. Түлкүнүн кылаарга айласы жок. Же капкан пайдасы жок. Ал жерден киде. Кумурска болсо жайды жайлай, эмгек менен баккан буудайын камбасына киргизип алып, токчулукта жашап калат. Жалкоо түлкү кышы бою ачарчылыкта күн өткөргөн экен. Балдар, жомок жактыбы? Жомок жаккан болсо, анда кийинки тапшырмаларга өтөлү. Жомокто катышкан, мааниси түшүнүксүз сөздөр менен иштейле. Үйүлгөн кысыл бул тазаланып үйүлгөн буудай. Кырман эгин бастырып, топ-топ тазалоого ылайыкталган аянт. Бул жаңы сөздөрдү дептерлериңерге жазып, сүйлөмдөрдү түзгүлө. Эми тыныгууга көңүл бөлөлү. Баарыбыз даярдандыкпы, турдукпу? Бир дегенде оң колду көтөрөбүз баарыбыз. Андан кийин сол колду алмаштырып турабыз. Колду сундук астыга, катарлардан калышпа. Отурабыз баарыбыз алды көздөй арышта. Ордубуздан турабыз, мугалимди угабыз. Отурабыз баарыбыз алды көздөй турабыз. Эми суроолорго өтсөк. Түлкүнүн улам эле ооруп калдым деп иштебей жүргөнү туурабы? Силер кандай ойлойсуңар? Буудайды кумурска кантип бакты? Кумурска куу түлкүнү кантип алдады? Кумурсканын түлкүнү алдаганы туура болдубу? Өз оюңарды айтып көргүлөчү. Жалкоолук, куулук жаман адат экендиги тууралуу өз оюңарды билдиргиле. Эми текст менен иштейле. Диалог сөздөрдү таап окуп бергиле. Эми тексттин мазмунун ачалы. Мен бир нече суроо берем. Ошону таап окуп бергиле. Окуянын башталышы. Окуя кандай башталды? Окуянын жүрүшү, окуянын аягы. Тексттеги каармандардын кылык жоруктарын мүнөздөгүлө. Түлкүнү мүнөздөп бергиле жана кумурсканы мүнөздөп бергиле. Же болсо кластер түзгүлө. Тарбиялык маанисин талдап бергиле. Айбанаттар жөнүндө жомок болду. Бул жомоктун түрүнө кирет. Жомоктун түрү айбанаттар жөнүндөгү жомок. Эми текстти башка тексттер менен салыштырып окуп көрсөк болот. Өткөн сабактарда башка жаныбарлар жөнүндө жомокторду эске түшүрөлүчү. Жылан менен куркулдай, түлкү менен сүлөөсүн, чабалекей менен жылаан жана башка жомоктор биз өткөн. Ушулар менен салыштырып окуп көрсөк болот. Эми макалдардын маанисин чечмелеп бергиле. Жалкоонун шылтоосу көп. Жалкоо жарыбайт. Жалкоонун иши аз, себеби көп. Бул макалдар биздин бүгүнкү жомок менен байланышы барбы? Ооба, байланышы бар, туура айтасыңар. Эми ушу макалдарды чечмелегиле. Эми үй иши. Жомоктун каармандары боюнча сүрөт тарткыла. Өз алдыңарча жомок түзгүлө. Текст боюнча дагы кошумча тапшырма, темага байланыштуу ыр жаттагыла. Эми окуучулардын билимин баалоо. Окуучулар өзүн өзү жана бири-бирин баалашат. Мен окудум,
мен жаздым, мен жооп бердим, мен суроо бердим деген таблицаны толтурушат. Жана ошондой эле топтордо, чакан топтордо иштегенде же жанындагы окуучу менен иштесе, курбум жооп берди, курбум суроо берди, курбум мага жардам берди, курбум жаңы нерсе үйрөндү, жана башка ушундай таблицанын үстүндө иштейбиз. Достор, окуу техникасын уюштурууну унутпагыла. Кийинки сабактан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты.